Нариман Түлеевден алынган 8 батирди сатып, элди сызга отургузду деп шектелген мэриянын мурунку кызматкери кармалгандыгын шаардык милиция билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин мэриянын муниципалдык мүлк башкармалыгынын жетекчиси кылмыштуу схеманы аныктап чыккандыгы айтылган. Кала мэриясынын мурунку кызматкери муниципалдык мүлктү сатуу боюнча аукциондун протоколдорун жасалмалап, Москва көчөсүндө жайгашкан 8 батирди сатып ийген. Аталган кызматкер мэрияда болгону 1,5 ай гана иштеген. Анын мыйзамсыз аракеттеринен $583,000 чыгым келтирилгендиги белгилүү болгон. Бишкек шаарынын Ак Ордо конушундагы номер 96 мектепте окуучунун башына футболдук дарбаза кулап, ал ооруканага түштү. Бул окуя 6 сентябрда дене тарбия сабагы болоордун алдында тыныгуу учурунда катталгандыгын Ленин райондук билим берүү борборунун директору Айзада Жунусова элдик медиага билдирген. Учурда аталган мектептин спорт залы мөөр басылып жабык турат. Жунусова кошумчалагандай, кырсыкка байланыштуу тиешелүү комиссия түзүлүп, окуянын чоо жайы иликтелүүдө. Ал эми 5-класстын окуучусу учурда ооруканада комадан чыккандыгы, анын абалы орто экендиги маалымдалды. Ошондой эле 96 мектепти курган компания өздөрү курган объектинин сапатын дагы бир жолу текшерүүгө алгандыгын мэрия кошумчалаган. Жабырлануучунун абалы шаар жетекчилиги жана райондук билим берүү башкармалыгынын көзөмөлүндө. Бишкек шаарындагы Жалгичи районундагы мушташтын шектүүлөрү номер 1 тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу 24 KG агенттигине укук коргоо органдары билдирген. Мындай чечимди Свердлов райондук соту кабыл алды. Белгилей кетсек, 28 августта Ахунбаев менен Курчатов көчөлөрүнүн кесилишиндеги ярмарка супермаркетинин жанында мушташ болуп, 2 жаран катуу сабалган. Анын бири комадан чыккан, экинчисине операция жасалган. Кийин шектүүлөр издөөгө алынып, алар милицияга өздөрү келишкен. Шектүүлөрдү кое берип жиберген кызматкерлерге кылмыш иши козголгон. Ош шаарында кичи автобустун айдоочулары бирдиктүү формага өтүүдө. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын маалымат кызматы билдирген. Шаар мэри Талайбек Сарыбашевдин тапшырмасы боюнча кичи автобустардын айдоочулары Ош шаарынын эн белгиси түшүрүлгөн окшош форма кийип баштады. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги бул багытта иш алып барып, бардык 48 каттамга чыккан айдоочулардын баары бирдей формага өтөөрүн билдиришти. Бүгүн комуз күнүнө карата Бишкек шаарында бир катар иш-чаралар өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлагандай, Калай Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында Кыргыз комузу жана комузчулук өнөрү аттуу илимий практикалык конференция, Токтогул Сатылгановдун айкелинин алдында эскерүү иш-чарасы өтөт. Комуз улуттук сыймык аттуу залкар комузчулардын көргөзмөсү Кыргыз улуттук филармониясында болот. Иш-чаралар таңшы комуз аттуу концерт менен жыйынтыкталат. Кыргызстанда комуз күнү быйыл биринчи рет белгиленүүдө. Бул күндү утурлай башка облустарда дагы иш-чаралар уюштурулган. Ишемби күнү Ош шаарындагы Алымбек Датка этнографиялык комплексинде 500 комузчу маш ботой күүсүн чертип берген.